Biz таңғалбаң, biz Кыргыз мамлекетинде жашап атабыз. Баш мыйзамда мыйзам демилгелөө укугу Жогорку сот менен башкы прокуратурага бул негизге бүгүн керек экендиги боюнча берилди. Анткени мына азыркы колдонууда кодексти өзүңүз билесиз, канча кемчиликтер болуп атат. Мына бүгүн да азыр ушул мыйзамдын алдында карадыңыздар. Шайкеш келтирели, иш жүрбөй атат деп ички иштер бөлүм кызматкерлери суранып атат. Ошондой кесепеттер эгер мыйзамда мүчүлүштүк болсо, тез арада прокуратура менен сот системасы гана сиздерге алып келе алат. Кабыл алуу бул сиздердин колуңуздарда, Жогорку кеңештин. Экинчиден, прокуратура монстр болуп кетти дейсиз. Прокуратурада бул укуктар, полномочиялар буга чейин болгон. Буга чейин иштеп келген. Ошол иштеп аткан системаны талкуулоонун айынан бүгүнкү күндө ушундай акыбалга келдик. Мына жаңы түзүлгөн органдар, алар калыптанып иштеп, мамлекетке ыңгайлуу болуш үчүн көп убакыт керек экен. Финансы полициясы мына өзүн өзү актабай, коррупцияга белчесинен басып жоюлду. Мына жакында президент жарлыгы менен өзү айтты, АКС да жоюлган турат. А прокуратуранын 95 жылдык тарыхы бар. Мыйзамды прокуратуралар мыйзамды так бирдей аткарышын көзөмөл кылат. Мыйзамды так билген адам жана сиз айткандай монстр болбойт. Ал баары коркуу сезими бар. Ошондуктан бүгүнкү кабыл алынган кодекстерде прокуратура системасы өзүнүн милдеттерин так аткарат деп ойлойм мен.